Казакстандык окумуштуулар Алтын Ордо доорундагы эркек адамдын келбетин жасашты. Бет түзүлүшү дал келет деп айтууга болот. Жада калса кийимдер да өтө тактык менен жасалган. Адамдардын келбетин жана кийимдерин Маргулан университетинин алдындагы археологиялык изилдөө институтунун Умай эл аралык лабораториясы жүргүздү. Чапан менен эркек адамдын өтүгү Талмас ата күмбөзүнөн табылган. Адистердин айтымында көмүлгөн адамдын кебете кишпирин калыбына келтирүү толугу менен анын бут кийимине карата жасалган. Вы здесь видите интересный декор, это оригинал, это Золотая Орда. Бул декор абдан уникалдуу, оригиналдуу болуп саналат. Алтын Ордо дооруна таандык. Эми аны консервациялоо пландалууда. Бирок биз бул өтүктүн көчүрмөсүн жасадык. Бут кийимде согончогу менен таманынан башкасынын баары сакталат. Аны толугу менен калыбына келтирип, ченеп, тигиштерин ийне жибине чейин карап чыктык. Ошентип ошол мезгилдеги технологияларды тигүү ыкмаларын колдонуу менен таптаза булгаарыдан өтүктүн көчүрмөсүн жасадык. Вот это вот мы сделали копию с использованием тех же швов. Орто кылымдагы эркек адамдын образын дал келтирүү үчүн окумуштуулар анын баш сөөгүнө пластик колдонушкан. Кийинчерээк алар Алтын Ордо доорунун тургундарынын сырткы кийимдерин калыбына келтирүү учурунда колдонулду. К сожалению, из костюма не сохранилась одежда. Тилекке каршы костюм сакталган эмес. Биз мүмкүн болушунча ага окшош материалды издеп таптык. Мисалы көйнөктүн үстүнө алтын баркыт жана жибек кездемени колдондук. Негизинен костюм, анын ичиндеги шым, көйнөк, халат баары жибектен жасалган. Көйнөк жана башка кийимдерге колдонулган жибек кездеменин түсү ак болду. Биз аны азыркы менен өткөндүн технологияларын байланыштыруу үчүн алдык. Андан кийин аны Алтын Ордо доорундагы кеңири таралган түстөргө боёдук. Современностью и использованием древних технологий я этот шелк покрасила теми красителями, которые мы знаем по Золотой Орде. Эл аралык лаборатория окумуштууларынын айтымында реконструкция иштери мындан кийин да уланат. Ал эми анын натыйжалары кийинки муундар үчүн сакталып турат.